Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Биз силер менен сабакты баштаардан мурда алтын эрежелер менен таанышып алалы. Биринчи эрежебиз: колубузду тез-тезден самындап жууп турабыз. Экинчиси болсо үйдөн чыкпайбыз. Үчүнчү эрежебиз: онлайн сабактарга активдүү катышабыз. Ал эми төртүнчү эреже болсо тапшырмаларды өз убагында аткарабыз. Силер ушул алтын эрежелерди эсиңерге түйүп, аны сактагыла демекчимин. Анда эмесе китеп, дептер, калемсаптарды алып чыгып, бүгүнкү числону жазабыз. Бүгүн 15 декабрь, күнгө шаршемби. Ал эми силер менен өтө турган жаңы темабыз экинчи жактын жекелик жана көптүк санындагы таандык мүчөлөр уланып турган сөздөрдүн жөндөөлүшү деп аталат. Биринчи аныктамага келсек, биринчи аныктамада экинчи жактын таандык мүчөлөрү ың, кыскартылган формасы ың, ыңыз, кыскарган формасы ыңыз, ыңар, кыскарган формасы ыңар, ыңыздар, кыскарган формасы ыңыздар. Булар экинчи жактын таандык мүчөлөрү болот экен. Ал эми ошол экинчи жактын таандык мүчөлөрү уланган зат атоочтор төмөндөгүдөй өзгөрөт. Илик жөндөмөсүндө мүчөсү дын. Мисалы, жекелик санда уулуң, уулуңдун, үйүң, үйүңдүн. Ал эми көптүк санда болсо уулуңар, уулуңардын, үйүңөр, үйүңөрдүн болуп өзгөрөт экен. Барыш жөндөмөсүндө га, а. Өзгөргөн формасы а, о, ö, э. Жекелик санда уулуң, уулуңа, үйүң, үйүңө, элиң, элиңе. Ал эми көптүк санда болсо уулуңар, уулуңарга, үйүңөр, үйүңөргө деп өзгөрөт экен. Табыш жөндөмөсүндө болсо ны, ы. Өзгөргөн формасында ды, ди, ду, дү болуп өзгөрөт экен. Мисалы айта кетсек, жекелик санда балаң, балаңды, китебиң, китебиңди. Ал эми көптүк санда болсо балаңар, балаңарды, китебиңер, китебиңерди болуп өзгөрөт экен. Жатыш жөндөмөсүндө мүчөсү да. Ал эми өзгөргөн түрүндө да, до, де, дө болуп өзгөрөт. Мисалы, жекелик санда атың, атыңда, көчөң, көчөңдө, жериңиз, жериңизде. Ал эми көптүк санда болсо атыңар, атыңарда, көчөңөр, көчөңөрдө деп өзгөрөт экен. Чыгыш жөндөмөсүн алсак, мүчөлөрү дан, ан. Өзгөргөн түрү дан, дон, ден, дөн. Жекелик санда жайлооң, жайлооңдон, балың, балыңан, атаң, атаңдан. Ал эми көптүк санда болсо жайлооңор, жайлооңордон, балыңар, балыңардан деп өзгөрөт. Балдар, эгер силерге бүгүнкү тема түшүнүктүү болсо, класс иши деп туруп 260 көнүгүүнү иштейбиз. Ал эми үйгө тапшырма болсо 261 көнүгүү. Көңүл бурганыңарга рахмат, саламатта калгыла.